Кызылкая менен Сүлүктүүдө шахталарда 6 киши каза тапты. Баткен облусунун Кызылкая шаарына жакын Кадамжай районуна караштуу жердеги эски шахтада иске уланып каза болгон 3 киши көмүр казуу иштерин өз алдынча жүргүзүп келгени аныкталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Газга уланып мерт болгондордун тек жайы такталды. 42, 32 жана 21 жаштагы жарандардын бири кызылкыялык, экөөнү оокаттык болуп чыкты. 5 октябрь күнү Сүлүктүү шаарындагы Каргашада көз жумгандар 44, 43 жана 40 жаштагы жергиликтүү тургундар экени маалым болду. Алар Абдукахар кен жоопкерчилиги чектелген коомунун көмүр шахтасында иштеп жатышкан учурда газга уланып калышкан. Булардан башка дагы 2 адам жабыркаган. Алар ооруканада. Абалы канааттандырарлык. Кызылкаядагы окуя 6 октябрда, Сүлүктүүдөгү окуя 5 октябрда катталды. Эки фактыны тең аймактык милиция бөлүмдөрү жана мекеме аралык комиссиялар териштире баштады. Биздин өкүлчүлүктүн атынан буйрук чыгып, жакын арада октябрдын ичинде акимдерлерге жөнөтүлгөн мыйзамсыз шахталарды жабуу боюнча, ошолор түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча акимдерлерге тапшырма берилген. Бул боюнча алар да өзүнүн иш чараларын түзүп, ушундай ишти жүргүзүп атышат. Бирок эми тилекке каршы эки кайгылуу окуя болду. Бул Сүлүктүү шаарында жана Кадамжай районунун Чоргон айыл өкмөтүндө болду. Бул боюнча эми ал мыйзамсыз шахталар биздин областта бул жылыга эле иш жүргүзүлүп келет. Аны эми мындай такыр көзөмөлгө алуу кыйын болуп атат.